Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү сабагыбыз интернеттеги капчыктар болот. Интернеттеги капчыктар Кыргызстанда кеңири тарагандары булар Элсом, Баланс жана Осом. Жакшы билесиздер, азыр Элсом менен Балансты көрсөтүп берем. Осонун мындан эч кандай айырмасы жок. Түсү гана кызыл болбосо. Демек, Play Market'ten установка кылабыз жана открыть кнопкасы менен ачып киребиз. Киргенде биринчи бул бет чыгат. Тилди тандоо болот: кыргызча, орусча, англисче. Эми биз көбүнчө кыргызча тандайбыз. Андан кийин номериңизди жазыңыз дейт. Бул номериңиз сиздин жөн эле номериңиз болуп калбастан электрондук капчыгыңыздын номери ham болуп эсептелет. Бул жерге бүт маалыматтарды жазабыз. Биринчибизге атты, фамилияны, андан кийин паспорттагы иненин жеке номерибизди, ошондой эле поштабызды жазыш милдеттүү эмес, бирок поштабыздын жазганы жакшы. Эгер кокустан таппай калсаңыз, пин кодуңузду ошол жака жөнөтүп, башынан коюп аласыздар. Сыр сөз жазабыз жана кайталайбыз. Этегине чымчыкчаны, птичканы коебуз. Кирүүнү бассак, кийинки бет чыгат. Бул жерде толтурган вариантын көрсөтүп койдум мен өзүмкүн. Андан кийин басуу менен киргенден кийин пин код жана сыр сөз. Пин кодго атайын SMS келет. Пин код өздөрү берген пин код, анан толтуруп атканда сыр сөзүңүздү жазып киресиз. Кирүү ушул жолунда. Келген пин кодду өзүңүздүн атыңызда өзгөртүп калсаңыз жакшы болот. Астында турганда эски пин код, жаңы пин код жана жаңы пин кодду кайталап туруп бассаңыз, сиздин пин кодуңуз өзгөрөт жана SMS келет. Пин кодуңуз өзгөрдү деп. Демек, мындан кийин жаңы пин кодду жазуу менен киребиз. Пин коддун өзүн жазабыз жана сыр сөз. Болду. Мында ушундан кийин авторизация болуп эсептелет. Бул башкы бети. Бир нече нерселерди өзгөртүп алсаңыз болот. Товарларды скриншот кылып издеп, сүрөттөрүңүздү. Бул жерде мисалы менин атым турат. Каттоодон өткөн Мирлан Нарматалиев жана азырынча бул жаңы ачылгандыгы үчүн эч кандай ичинде сом жок. Иштегенин көрсөтүп берели. Иштеш үчүн сөзсүз түрдө интернет дагы болуш керек. Элсом. Сыр сөздүн пин коддун өзүн гана теребиз. Сыр сөздүн кереги жок бул жерге. Пин код. Эң көп иштеткендер баягы жаңы китептердин акчасын төлөө эң көп кызматтарды аткаргандан бири жана штраф болуп жатат азыркы убакта. Мындан сырткары бизге керектүү болгон төлөө бөлүмү. Төлөө бөлүмүндө биз коммуналдык услугалардын бардыгын төлөй алабыз. Айылда болобу, сыртта болобу, айылда менимче светке гана келет болуш керек, а шаарда свет, газ, суу жана ошондой эле ош тазалык дагы кошулган. Бардыгына кирип төлөй бересиздер. Ош электро, жеке номер жана сумма. Болду. Квитанция келет арттан. Ушул эле кызматты баланстыкын көрсөтүп берейин. Мына бул жерде баланс турат. Балансты мен дайым иштетип жүргөн үчүн менде бу жерде кичине эсеп бар экен азыр. Жана ошондой эле баланс биздин Билайнга байланыштуу болот. Билайнда канча акчаңыз болсо, ошончо балансыңызды көрсөтүп берет мына. Электрондук капчыкта бул жерде дагы эч кандай акча жок экен. Номерде гана акча бар экен. Онлайн банк ошондой эле төлөөлөр жана бул кызматтарды басуу менен бул жерден мобилдик которуулар и коммуналдык кызматтардын бардыгы бул жерде дагы бар. Осомдуку дагы мындан айырмасы жок. Электрондук капчыктар боюнча жаңылыктарды алдыңыздар деп ойлойм. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Катталууну унутпаңыздар.